Кудай Таалам ошол жерден элибизге үмүт берсин, шырт берсин. Маркум Чубагажы Жалиловка Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу демилгеси көпчүлүктүн колдоосуна алынууда. Бул сунушту кечээ Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин 30 жылдыгына карата президент Садыр Жапаров аталган уюмдун төрагасы Талантбек Ташыбековду кабыл алуу учурунда берген. Чубагажыга да мисалы мына кыргыз эл баатыры деп берсек болот. Эң биринчилерден болуп ушу канчалаган ушу мусулман кылып канчалаганын динге тартып, намаз окутуп, мындай ыймандуулукка үндеп анан 100 миңдеген адамдар мисалы ошол кишинин насаатынан оңолгон адамдар бар да. Мен өз көзүм менен көргөн адамдар бар. Кыргыз эл баатыр деген наамга татыктуу. Себеби президентибиз өзү ушундай өзүнүн баягы көргөчтүгү менен, өзүнүн данышмандыгы менен ушул наамды берсем деген оюн толугу менен жеке өзүмдүн атымдан колдоп кетем. Себеби деген ушундай бир элге кошкон, динге кошкон, мамлекетибиздин тынчтыгына ушундай кошкон салымы аябай чоң. Чубагажы Жалилов өз кезегинде жөн гана муфти эмес, ал кыргыз коомунда диний сабаттуулукту көтөрүүдө төңкөрүш жасаган инсан катары эсте калды. Анын замандаштары жана кесиптештери аалымдын өзгөчө жөндөмүн мындайча эскеришет. Чубагажыбыз дүйнөдөн өтүп кеткенде баягы Кыргызстан эли керек болсо ошо кошуна мамлекеттин баардыгы кайгырып турган кезде ошондо мен мага бир жаран сурай берип калды. Ушу Чубагажы өтүп кетти, эми Чубагажыдай ушундай илимдүү адам чыгышы мүмкүнбү депчи. Анан мен айттым, бул Чубагажыдай илимдүү адам чыгышы мүмкүн, балким андан күчтүү адамдар чыгышы мүмкүн. Бирок Чубагажыдай болуп элге мындай жеңил жол менен, ошо элдин карапайым өзүнүн тили менен, ушундай бир мисалдар менен, илим менен, билим менен, ошо светский билим менен шарият билимди айкалыштырып туруп жооп берген жагынан эч кимди алдыга салдыртпаган киши болчу. Дагы андай бир чыгабы чыкпайбы бир Кудайдын колунда. Аалымдын ар бир насааты миңдеген адамдардын жашоосуна багыт берип, үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоого чакырып келген. Бүгүн ал арабызда жок болсо да, арадан жылдар өтсө да анын калтырган мурасы, видео сабактары, китептери жана насааттары кыргыз элинин рухий казынасы катары жашап келүүдө. Мындан улам мамлекеттин эң жогорку наамдын ыйгарылышы анын тарых алдында эл агартуудагы салымын расмийлештирүү катары бааланууда. Канча деген эмгек кылды. Бул аалым деген статуска ээ болуштун өзү бул бизче айтканда ийне менен кудук казганга барабар болду да. Мен эмгегин баалайм, туура. Бир гана өкүнүчтүүсү бул жашоодо эрте кетип калганы. Биздин кичинекей балдарыбыз дагы уже Чубагажыны укканда талимдерин, суроо жооп эмелерин баардыгын үзгүлтүксүз көрүп, тарбиясы буюрса жакшы келип атат. Жалиловдун атынан дагы базар коргоонун эмесинде мечитпи бир эме ачылып, көчөлөргө да наамды коюлган. Эң туура чечим. Өзү өтсө дагы сөздөрү калды бизге деген. Насааттары дагы ушул күнгө чейин угуп жүрөт. Дин эле жолунда эмес, башка эмгектер да зор, аны билесиңер өзүңөр. Эң туура чечим. Мен туура көрөмүн, кыргыз эли да колдойт деп ойлойм. 100% колдойм, потому что мен ойлойм, что Чубагажы Жалиловдун салымы чоң деп кыргыз элине, кыргыз ислам динине, биз дагы деле Чубагажы Жалиловду көрүп келебиз, угуп келебиз. Маркум Чубагажыга наам берүү сунушу боюнча айтылган маалымат социалдык баракчалар аркылуу да коомчулукка жарыяланары менен талкууга түштү. Анда ар түрдүү кептер айтылып, залкар инсандын калтырган эмгектери мындай сыйлоого татыктуу экенин жазып калтыргандар арбын. Чубагажы бир гана дин эмес, өтө көп билим алган адам. Ошондуктан көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алды. Эмгеги зор. Өтө туура, себеби канчалаган адамдардын оңолушуна, жакшы адам болушуна салым кошту. Чыныгы агартуучу. Жаштарды имандуулукка багыттады, ислам дининин туура багытын үйрөттү. Диний алымга бергени туура эле. Туура, Чубагажы ал наамга татыктуу. Айта кетсек, Чубагажы Жалилов 1975 жылы Базар Коргон районунун Мундуз айылында туулган. Ал өмүрүн илимге жана агартуучулукка арнап Кыргызстандагы Ислам университетин, андан соң Сауд Аравиясындагы жогорку окуу жайда аяктаган. 2010-2012 жылдары муфтиятты жетектеп, диний чөйрөдө бир топ реформаларды ишке ашырган. Тилекке каршы 2020 жылы пандемия учурунда 45 жашында дүйнө салган. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сумаралиев, регион, Бишкек.